маданиятыбыздын, руханиятыбыздын башаты Туучу окуусу. Бул боюнча атайын 5 жылдык программа түзгөнбүз. Былтыр пандемия болуп, каржы маселелери чечилбей токтоп калды. Биз толугу менен Манас эпосун жайылтуу жана пропагандалоо, аны театрларда жана башка искусствонун тармактарында өнүктүрүү боюнча иш алып баруу планыбызда турат. Сиз менен бирге Саякбай Манасчы фондусу жана башка биздин манасчылар менен бирге бул багытта иш алып барабыз. Билим берүү министрлиги дагы жардам берип атат. Ушул Манастануу боюнча силер финансированияны токтотуп коюпсуңар. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Финанс боюнча маселе токтогон эмес, пандемияга байланыштуу гана финанс министрлигинин ачылбай турган, бирок кайра ачылды. Иш-чаралар толугу менен уланат. Март айынан баштап телесынактар, баягы дебат кайра өзүнүгү менен улантылат. Болгонуна кичине 2 айга жылып калдык. Урматтуу президентибиздин жарлыгы боюнча мына билим берүү анан тартип маселеси боюнча жарлык ушу тартип боюнча кандай иштерди алып барайлы деп атасыздар? Тарбия боюнча биз 2020 жылдын аягында тарбия боюнча билим берүү министрлиги жаңы концепцияны кабыл алды.